Бейиш. Сен жана баарыбыз эңсеген рахаттуу жай. Бейишти Аллах Таала татыктуу адамдарга гана даярдаган. Сен да өзүңдү бейишке кирүүчүлөрдүн катарындамын деп эсептейсиңби? Анда бейишке кимдер кирет? Алардын сыпаттары кандай? Кандай адамдар бейишке кирет? Мына ушулардын 4 сыпатын айтып беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дегеле бейиш деген эмне? Бейиш мына ушундай жай, адам дүйнө кыйынчылыктарынан кыйналганда, дүйнө түйшүктөрүнөн, сыноолордун аябай тажаганда Аллах убада кылган бейишти эстей турган болсо, жана Аллах насип кылып бейишке киргенде, бейиште бул дүйнөдөгү кыйынчылыктардын баары унутулат. Жада калса бул дүйнөдө өмүрүнүн акырына чейин кыйынчылыкта жашаган, эң кыйынчылыкта жашаган, эң оор абалда жашаган адамды дагы бейишке киргизген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, дүйнөдөгү эң кыйынчылыкта жашаган адамды бейишке Аллах Таала киргизип туруп, дүйнөдө кыйынчылык көрдүңбү? Бир эле киргизип туруп сураганда, дүйнөдө кыйынчылыктарды көрдүңбү? Дегенде, ма раайту шакаан кат. Мен дүйнөдө такыр кыйынчылыктарды көрбөдүм деп айтат. Себеби бейиштеги неаматтар, бейиштеги рахат, бейиштеги Аллах Тааланын берген неаматтары, жакшылыктары бул дүйнөдөгү кыйынчылыктардын бардыгын уnuttурат. Мына ушундай рахат жайы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга колуна кол, бутуна бут болуп жардам берген. Ислам дининин жайылышына эң чоң себепкер болгон, пайгамбарыбызга жардам берип жүргөн ансарлар, Мадина эли пайгамбарыбызга келип, "Я Расулла, биз сени өз коргообузга алабыз. Кел Мединага. Медина шаарына кел, биз сени өз үй бүлөбүздү коргогондой сени коргойбуз. Мейли, бүткүл арабтар бизге душман болсун. Бизге ачарчылык, кыйынчылык болсун, оорчулук болсун, коркунуч болсун, биз чыдайбыз" деп байат кылган, антташканы келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашат: "Я Расулулла, биз мына ушундай кыйынчылыктарга чыдайбыз, барына чыдайбыз. Бизге эгерде Аллах Таала ийгилик берип, ислам жайылган болсо, Аллах Тааланын өкүмү жерге жайылган болсо, бизге эмне берилет?" дегенде, пайгамбарыбыз: "Лакумул жанна", силерге бейиш берилет деген. Эң чоң сыйлык бул дүйнөдөгү кылган иш-аракеттерге, амалдарга бул бейиш. Пайгамбарыбыз убада кылган жок: "Эгерде ислам жер жүзүнө жайылса, силерге Каабанын күлүчүн берем, Меккеге падыша кылам. Мисир падышачылыгы силердин колуңарда болот. Бүткүл Мадина эли бийликте болот" деген жок. Себеби бул дүйнөнүн байлык бийлиги түгөнө турган нерсе. Ал эми эң чоң ийгилик бул бейиш. Бейишти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына мынтип сыпаттап берет: "Мауδι'у саутин фил жанна хайрун минад дунья ва ма фиха". Бейиштеги бир камчынын орду, камчынын өлчөмүнчалык орду бул дүйнөдөн жана бул дүйнөдөгү бардык нерселерден артык деген. Бейиштеги бир камчынын орду бул дүйнө жана дүйнөдөгү бардык нерседен артык. Камчы канча болушу мүмкүн? Камчы кадимкидей эле камчы, улакчылар иштете турган, атты чабуу үчүн иштете турган камчы. Узуну 1 метр, туурасы 3-4 сантиметр болгон. Мына ушундай кичинекей өлчөмдөгү жер бейиштеги бул дүйнөдөгү бардык нерседен артык. Бул дүйнөдөгү асман тереген имараттардан, бар эңсеген Феррарилерден, байлык, бийлик, атак, даңктан бардык нерседен артык. Мына ошондуктан ансарларга, сахабаларга "Лакумул жанна", силерге бейиш болот деген. Хадиси кудусиде Аллах Таала айтат: "А'датту ли'ибадияс солихин". Мен ыхластуу солих пенделериме ушундай бейиште даярдап койдум, көз көрбөгөн, кулак укпаган жана адамдын ою, акылы жетпеген неаматтарды, рахаттарды даярдап койдум деген. Бейиш, урматтуу бир тууганым, мына ушундай бейиште ушундай рахаттар бар. Аны биз али уга элекпиз, көрө элекпиз. Жада калса акылыбыз менен дагы элестете албайбыз. Дүйнөдөгү эң сулуу жер кайсыл жер? Жада калса биз бул дүйнөдө дагы эң сулуу, эң көркөмдүү, эң кооз жерди көрө элекпиз. Эгер көргөн болсок дагы, мына ошол жерди көрүп дагы элестете албайбыз. Мындан дагы сулуу, мындан дагы кооз жер болбосо керек деп. Аллах Таала бейиште ушундай кооз жерлер бар, аны биз элестете албайбыз. Биздин акылыбыз алсыздык кылат. Билесиңби, урматтуу бир тууганым, адамдын жашоосунда эң чоң ийгилик эмне экенин билесиңби? Адамдын жашоосундагы эң чоң ийгилик бул атаң-таң, байлык, бийлик, рахаттуу жашоо эмес. Эң чоң ийгилик Аллах Таала Али Имран сүрөсүндө айткан: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал жанната факад фаз". Кимде ким тозоктон алыстатылып, бейишке киргизилген болсо, чындыгында ал ийгиликке жетти дейт Аллах Таала. Чыныгы ийгилик, урматтуу бир тууган,
тозоктон алыстап бейишке кирүү. Мына ушул чыныгы ийгилик. Мына ушул чыныгы ийгилик аракет кылуу, урматтуу бир тууган. Келиңиздер. Чыныгы ийгилик аракет кылайлы. Чыныгы ийгиликке жеткендер кимдер билесиңби? Аллах Таала чыныгы ийгиликке жеткен бейишке кирүүчүлөрдүн сыпатын Ал-Имран сүрөсүндө баяндап айтат. Бейишке кирүүчүлөрдүн 4 сыпатын айтабыз. Биринчиси Аллах Таала Куранда Ал-Имран сүрөсүндө айткан: "Алладина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра". Бейишке кирүүчүлөр мына ушундай бай кезинде дагы, кедей кезинде дагы Аллах үчүн акчасын иштете алгандар, акчасын каржылай алгандар. Сараң болбостон Аллах үчүн азбы, көппү иштете алгандар. Булар бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаттарынан. Экинчиси вал-казиминал-гайз. Ачуусу келген убакытта ачуусун баса алгандар. Тилекке каршы көпчүлүгүбүздө баарыбыз мына ушул сыфаттардан, мына ушул сыпаттан аябай кедей болдук, кыйналдык. Себеби ачуубузду баса албай калдык. Бир аз эле өзүбүзгө жакпай калган сөз болгон болсо, нафсибизге жакпай калган сөз айтылса, же келишпестик болсо, ачууга алдырып, уруш талашты жарата турган болуп калдык. Жок, урматтуу бир тууган, сен бейишке кире турган, бейишке татыктуу болгон адамдардансың. Бейишке кирүүгө татыктуу болууну кааласаң, анда бейиштик болуп, ачуу келген убакытта ачууңду баскан. Аллах Таала бейишке кирүүчүлөр, алар ачуусу келгенде ачуусун басат деген. Бейишке кирүүчүлөрдүн 3-чү сыпаты вал-афина анин-нас. Адамдардан кеткен катачылыктарды кечире алат. Бул дагы биз аксаган, биз кыйналган сыпаттардан. Азыркы күндө бизге аябай керек. Көпчүлүгүбүз бирөө ката иш кылып койсо, туура эмес иш кылса, кечире албай айыптаганга киребиз. Бирок баарыбыз эле ката кемчилик кылабыз. Мына ошонун айынан үй бүлөлөр ажырашып, жаңы курулган үй бүлөлөр ажырашып, коомчулукта ызычуу аябай көп болуп атат. Бейишке кирүүнү каалай турган болсоң, адамдардан кеткен катачылыктарды кечире билгин. Азыр карагыла. Аял киши күйөөсүнүн айткан сөзүн кечире албайт. Күйөөсүнүн ката кетиргенин кечире албайт. Ошондой эле күйөөсү аялынын кылган ката кемчиликтерин кечире албайт. Мейли алар жаш экен, бирок ата-энелер дагы жаштардын кылган ката кемчиликтерин кечире албастан үй бүлөлөр ажырашып атат. Эгерде бейишке кирүүнү каалай турган болсо, келиңиздер урматтуу боордоштор, каталарды кечирүүнү билейли. Биз мына ошондо бейишке татыктуу болобуз. Аллах Таала Куранда айткан: "Вал-афина анин-нас". Жана бейишке кирүүчүлөрдүн 4-чү сыпаты валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Ихсан кылуучулар дегени бир ишти өз убагында, кылдаттык менен аябай өз ордунда жакшы кылып аткарууну ихсан, мухсин деп аталат. Намаз окуй турган болсо, Аллах Тааланы көрүп тургандай намаз окуу, бул мухсин, ихсан кылуучу адам деп аталат. Садака бере турган болсо, эл көрсүн үчүн эмес, эч кимге көрсөтпөй, жашырын кылып Аллах үчүн берүү, бул ихсан кылды деп эсептелинет. Бирөөгө жакшылык сөздү айта турган болгон болсо, ага жагыныш үчүн эмес, Аллах үчүн жакшы сөздөрдү айткан болсо, мына ушул ихсан кылды делинет. Мына ушундай ихсан кылуучуларды Аллах Таала жакшы көрөт. Аллаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Баарыбызга мына ушул аяттарга амал кыла турган, иш жүзүнө ашыра турган, жана ушул аятка амал кылып, Аллах Таала бейишке кирүүчүлөр мына ушундай сыфатта болот деген, биз дагы ошондой сапатка ээ болуп, бейишке кирүүнү баарыбызга насип кылсын. Мына бул аятка амал кылган, бул аятты иш жүзүнө ашырган адамдардан үлгү катары айта турган болсок, Али ибн Хасан, Али радыйаллаху анхунун небереси. Ал күндөрдүн биринде башын жууп аткан убакытта ага суу куюп берип аткан күң аял капыстан, билбестен кумганды Али ибн Хасандын башына тийгизип алат. Катуу тийгендиктен ачуусу келип, Али ибн Хасан ачуусу келип, жүзү кызарып калган убакытта жанагы күң аял ушул аяттарды окуйт. Жана эле биз айткан аяттарды, бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаттары айтылган аятты окуйт. Вал казиминал-гайз. Бейишке кирүүчүлөр алар ачуусу келген убакытта ачуусун баса алышат деген аят. Ошондо Али ибн Хасан ачуумду бастым дейт. Булар мына ушундай адамдар болгон, Аллах Тааланын аяты айтылган убакытта дароо иш жүзүнө ашырганга, амал кылганга киришет эле. Ачуумду бастым дейт. Аяттын уландысын окуйт. Вал-афина анин-нас. Бейишке кирүүчүлөр алар адамдардан кеткен катачылыктарды кечиришет деп. Ошондо Али ибн Хасан мен кечирдим деди. Сенде кеткен катачылыктарды кечирдим деди. Жана күң аял аятты уландырып, Аллаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт деди эле. Али ибн Хасан эки жакты карап туруп, сен эркинсиң деди. Мындан кийин эркинсиң, мен ихсан кылдым деди. Сен эркиндикке чыгаруу менен ихсан кылдым деди. Урматтуу боордоштор, алар биздин тарыхта, же болбосо азыркы күндө да карай турган болсок, бейишке кирүү үчүн талпынган адамдар абдан көп. Келгиле, биз да артта калбайлы. Аллах Тааланын бейишинен куру кол калбайлы.
Аллахтын бейишине аракет кылайлы. Аллах Таала кандай адамдар бейишке кирерин өз ыйык китебинде, Кур'ан-ы Каримде баяндаган. Келгиле амал кылайлы. Аллах Таала Али-Имран сүрөсүндө айткан, бейишке кирүүчүлөр алладин юнфикуна фис-сарраи ва-дарра, алар оорчулукта дагы, кедейчиликте дагы, байчылыкта дагы Аллах үчүн акчасын каржылай алышат. Вал казиминал гайз, ачуусу келгенде ачуусун басат. Вал афина анин-нас, адамдардан кеткен катачылыктарды кечире алышат. Валлаху юхиббул мухсинин, Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Мына азыр көрүшүп тургандай бейиште дагы бирге көрүшүүнү баарыбызга насип кылсын. Бейишке кирүүчү адамдардын сыпатын аткарып, Аллах буйругандай жашап, Аллахтын уада кылган бейишине кирүүнү баарыбызга насип кылсын. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.